соодалашкан адамдардан сураш керек. Мен болгону гана. Негизи шайлоо бүткөн эртеси эле мен келгем. Добуш ала албай калдым. Менин саясатчы катары түптөлүшүмө, турушума бул биринчиден Текебаевдин салымы зор. Андай сунуш деле болгон, бирок Жанардын ошол алдына турушун мен толугу менен колдоп, ал жактан Ата Мекен партиясы менин оюм бир эле болду. Сиз кийинки парламенттик шайлоодо өзүңүздү көргүңүз келеби? Ойлор бар. Жашырбайм. Атамбаев убагында чимкирик деп атап койду эле, алар таарынып, бирок азыр ошол атты алар актап атат. Факты бергиле деп атат, элдин кыжырына тийип атып, эки партияны өзүмдүн партиямды бийликке алып келем деп атат, мына акыры ойлонуп көрүш керек. Мүмкүн анда кеп парламент эмес. Мүмкүн кеп президенттик тактыда. Баш мыйзамдын авторлору эсептелген Өмүрбек Текебаевдин дарегине дагы аябагандай курч сын пикирлер айтылып атпайбы? Демек, анда баш мыйзам же сиздин оюңуз боюнча идеалдуу жазылганбы? Жок, идеалдуу жазылган эмес. Анан 5 жыл жатабыз сөгүп коюп, чимкириктер деп. Добуш бергени келгенде эмнеге ойлонбойбуз? Райымдын акчасы менен өзүнө ийкемдүү болгон партияны алып келем деп аракет кылды. Бийликтин партиясы менен Райымдын партиясы бири-бири менен жарышып отуруп, 90 орун алып койду. Алар өзлөрү күткөн эмес, антип алып койгон. Садыр Жапаров өзү мен үлгү болом десе, карап туруш керек болчу. Сотторду сатып албасын деп. Жашырганда эмне эки фаворит бар. Бул Садыр Жапаров менен Адахан Мадумаровдун ортосунда. Сизди убагында Бишкек шаарынын мэрлигин мелжегендердин бири катары көрчү элек, билчү элек да. Анан бүгүн деле ошол оюңузда турасызбы негизи? Азыр деле андай ойлор бар. Жомарт мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Убакыт таап маектешүүгө макул болгондугуңуз үчүн ыраазычылык билдирем. Анткени сизди ушул Кыргызстандын бир коомдук саясий процесстерине аралашууңузду соңку бир 5-6 жылдан бери көрбөй, укпай калдык эле. Анан ойлодук эле, сиз бир подпольеде жүргөндөй таасир калтыргансыз да. Анан азыр кайрадан 6 жылдан кийин сиз менен маектешип жатабыз. Кайда, эмне иштер менен алектенип жүрөсүз деги? Сиздерге рахмат чакырганыңарга. Эми мен жогорку кеңештен кеткенден кийин ошол бизнес чөйрөсүндө ишине аракет кылып жүрөм. Аракет кылып жүргөм десек болот. Эми баягыдай эле эл катары эле оокат кылмай, ошол акча каражат, үй бүлөнү бакмай. Мындай бизнесте өзүңүздүн жолуңузду таап, мындай бутуңуздан тура алдыңызбы анда? Эми убакыт бизнесте деле саясаттай бутка туруш үчүн, атың чыгыш үчүн, белдүү болуш үчүн убакыт керек экен. Мен ошо бизнеске аралашканыма бир 3 жыл болду. Ошондуктан бутка турдум деп айтыш, мен ойлойм, эрте болуш керек. Айтыңызчы, сиздин баягы жогорку кеңеште 5-чакырылышта 5 жыл депутат болдуңуз, анан 6-чакырылыштын депутаты болуп, ашып кетсе бир 2 ай эле иштедиңиз окшойт. Бирок сиз кетип калдыңыз, анан кетип жатып, мындай менин жеке иштериме байланыштуу кеттим деп түшүндүрдүңүз да. Бирок коомчулуктун басымдуу бөлүгү мындай сиздин бул оюңузга анчалык ынанышкан жок да. Андан бери убакыт өттү, анан бүгүн ачык айта аласызбы? Эмне себептен кеттиңиз эле чын эле? Аякта 2016 деле жашыра турган эчтеке жок болчу. Биз шайлоонун алдында партиялаштар, кандидаттар кол алышып, добуш албай калса орунду бошотуп беребиз деген келишим болгон. Ал кезде джентльмендик келишим деген мода болчу. Ошол джентльмендик келишимдин негизинде мен тилекке каршы шаардан койгондугуман добуш ала албай калдым көп. Бошотуп бергенге туура келди. Биякта жашыра турган эчтеке деле жок, саясат деле жок. Болгону гана эркектик сөзүмдү берген соң аткарышка туура келди, болду. Бирок ошол эле учурда айрым саясатчылар айтып да жазып чыгышты, мындай бул жерде мындай соодалашуу жүрдү, кимдир бирөө чоң каражат сунуш кылды, анан ошондуктан партия лидерлери бул орунду сатты дегенчи. Эми ал жагын мен билбейм. Мен деле андай сөздөрдү уктум. Эгер андай болсо, чынында анда ошо соодалашкан адамдардан сураш керек. Мен болгону гана негизи шайлоо бүткөн эртеси эле мен келгем. Биздин партияга добуш ала албай калдым. Менден кийин көбүрөөк алгандар бар, мен бошотуп берейин деген ой менен келгем. Бирок ал кезде эсиңерде бар болсо керек, партиялардын баары зычуу болуп, бири-биринин ордун талашып,
күбүрт болуп жаткан, ошондуктан бир топ партиялардан кетишпеди эле, ооба, бир топ партиялар, ошондуктан ошол УЗЧУга да ата мекен кошулбай турсун деп 2 айдан кийин чачпай бошотуп бердим, болду. Соода жагынан кандай иштер болгон, мен ал жакка кийлигишкен жерим жок. Мен ойлойм, бул ушак болсо керек. Ал эми андай боло турган болсо, анда ошол ишке тиешеси бар адамдардан сураш керек. Айтыңызчы, мисалы сиз деги эле парламенттеги ал кезде эң жаш депутаттардын бири элеңиз да. Анын үстүнө ата мекенде дагы мындай сиздин мындай өзгөчө харизмаңызды, жаштыгыңызды көбүрөөк баалашчу эле сиздин кетишиңизге партиянын лидери болуп турган Өмүрбек Текебаевдин ичи ачышкан жокпу? Мүмкүн кармап калса деле болот беле дегеним. Эми билбейм. Биринчиден биякта көбүнесе ошол таарынычы бардай көрөт да. Эми мен да жаш балам, ал кезде албетте жаш болчубуз, бирок эми жаш бала эмеспиз, баарын түшүнөбүз. Сөз берген соң сөздү аткарыш керек. Кырдаал ар кандай болот. Тилекке каршы шайлоонун жыйынтыгы ошондой чыгып калды. Мен тараптан эч кандай бир таарынычтар болгон жок. Эми Өрөкчүкечтин ичи мүмкүн ачышкандыр, бирок анан мен өзүнөн сураш керек. Кийин мен да иштеримен бошобой жүрдүм. Анан жаңы жылдан кийин эле Өрөкчүкечтердин соту башталып кетти, билесиңер, Маевский келип. Сотуна барып жүрдүм, бирок өзүм көп маектеше алган жокмун. Кийинчерээк жолуктук, сүйлөштүк. Баары жайында, баары жакшы. Эч кандай бир таарыныч же ич ачышуу же көмүскөдө калып калган сөздөр жок. Жеке менин оюмда. Жеке сиздин мисалы саясий процесстерге бир 20 жаштан кийин эле дароо аралаша баштадыңыз да. Анан бул иште мындай ата мекендин лидери болгон Текебаевдин таасири, ролу көбүрөөк болдубу же жеке өзүңүздүн мындай лидер катары сапаттарыңыздагы ата мекен үчүн мындай жеңиш алып келдиби ал кезде? Жок, эми кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Уяңда эмнени көрсөң учканда ошону кыласың деп. Мен уям бул ата мекен. Мен ата мекенге Америкадан келгенден кийин ошо журналист болуп бир аз иштеп, анан ата мекенде да иштей баштадым. Менин саясатчы катары түптөлүшүмө, турушума бул биринчиден Текебаевдин салымы зор. Бул менин устатым, мен аны эч качан жашырбайм, ар дайым айтып келгем. Албетте эми өзүм да аракет кылдым, бирок устатым катары, саясий мектеп катары Текебаев жана ата мекен партиясы бул биринчи орунда турат. Мен аны ар дайым биринчи орунга коюп келгем. Ал эми бүгүн ата мекен партиясынын мүчөсүсүзбү же ал партиядан чыктыңыз беле? Жок, мен мүчөлүктөн чыккан эмесмин. Болгону гана мандатымды тапшырып бердим. Анан жеке өзүмдүн иштерим шартка жараша кичине оокат кылып жүрдүм, болду. Азыр ата мекендин позициясын колдойсузбу же дагы мындай көз карашыңыз келишпеген жагдайлар барбы? Жок, колдойм. Негизи эгерде сиз азыркы референдум жөнүндө айтып турган болсоңуз, ошол маселени көтөрүп атсаңыз, мен толугу менен колдойм. Мен азыркы болуп жаткан өзгөрүү аракеттерин туура эмес деп көрөм. Саясий өңүттө, конституция маселесинде ата мекен партиясы менен менин оюм бир. Буга чейинки ата мекендин үстүнөн бир кара булут айланып турган учурларда сиз канчалык деңгээлде колдоо көрсөтө алдыңыз? Сотторго барып жүрдүм. Колуман келишимче, анткени мен жумушума байланыштуу Бишкекте көп боло алган жокмун. Көбүнесе региондорго чыгып. Бош убактарда сотко барып жүрдүм, соттордо колдоо көргөзүп жүрдүм. Эми биздин ата мекен партиясынын үстүнөн негизи эле кара булут Акаевдин убагынан бери айланып жүрөт. Ата мекен партиясынын мүчөлөрү башка партиялардан айырмаланып, андай көрүнүштөргө көнүп калган. Орусча айтканда иммунитети бар. Ал эми баягы сотторду камалган убагын айтсаңыз, ошол менин колдоом, ошо сотторго барып жүрдүм. Жомарт мырза, айтыңызчы, ушул жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына бир саясий күрөш башталган кезде сизди кайрадан саясатка кайтып келет экен деген сөздөр абдан көп чыкты. Бирок сизди биз эч бир партиянын катарынан көргөнүбүз жок да. Эмне үчүн? Катышкыңыз келбедиби? Жок, сунуштар болду. Мен деле катышайын деген оюм болгон. Бирок шартка жараша, жагдайга жараша мен катыша алган жокмун. Мен бир нерсени акырына чыгарбай туруп экинчи нерсеге секирген бул менин оюмча туура эмес да. Анан бизнесмен болуп жүрүп саясатка кийлигишкен дагы туура эмес деп ойлойм. Ошондуктан шартка жараша кичине кое турайын деп чечтим. Эми Кудайга шүгүр дагы али жашпыз, убакыт бар. Кийин дагы шайлоолор болот. Кайсы партиялардан сунуш түшкөндүгүн билсе болобу? Ошол эле ата мекенден болду, дагы башка партиялардан болду, бирок
ата мекенди айта берейин. Ата мекенге Жанар Акаев жетектеп эмес, сиз жетектеп барууга туура келсе, анда макул болот белеңиз? Жок, кеп анда эмес. Менде сунуш болгондо деле мен билгем, Жанар Акаев биринчи жетектеп барат экенин, жана мен ал ойду колдодум негизи. Кеп биринчи болуп барышта же жетектөөдө эмес да. Бизде тилекке каршы ошо биз кыргыздар саясатта эптеп эле тактыга отуруп алсак болду да. Тактыга отурганда эмне иш кылабыз, кандай иштерди жүргүзөбүз, аны жетектебей барып деле жүргүзсө болот. Ошондуктан мен жеке оюм, мен толугу менен колдобом ал ойду. Бул суроону бергендигим, айрым ошо сиздин да кесиптештериңиз, санаалаштарыңыз дагы ушул ойду кыйтып жүрүштү. Мүмкүн Жомарт жетектөө үчүн барса келет беле депчи. Жок, ал бул жаңылыш ой экен да. Жаңылыш ой, андай сунуш деле болгон, бирок Жанардын ошол алдына турушун мен толугу менен колдоп, мен башында эле билгем. Ал жактан Ата мекен партиясы менин оюм бир эле болду. Макул, анда айтыңызчы, мисалы жеке өзүңүз жаңы муун, жаңы генерация деп азыр аябагандай мындай өзгөчө бир тенденция пайда болбодубу? Жеке саясий партия түзүп, жаштарды жетектеп бара алат белеңиз? Ошондой ой пайда болгон жокпу? Жок, андай ой 20 жашымда болгон, өтө жаш кезимде мүмкүн. Бирок биринчиден партия түзүш бул оюнчук эмес. Партия бир нерсенин негизинде түзүлүш керек. Бир ойдун, бир идеянын, концепциянын, программанын негизинде. Биздикилер болсо колот бөлүнүп алып эле бир аз тыйын таап алып эле партия түзүп атпайбы? Ошондой бир күндүк партиялардын айынан тилекке каршы азыр ушу парламенттин да аброю кетти. Парламентаризмдин да аброю кетип атат да. Ошондуктан жок, мен анын саясатка активдүү катышып жүргөн убагымда андай оюм болгон эмес. Эми дагы бир жагдайда, мисалы бүгүнкү күндө ушул жаштардын өзгөчө мындай саясатка келиш керек, ал эми улуу муундагылар жолду бошотуш керек деген маселеге жеке сизде ой пикир кандай? Биринчиден, саясатта эч ким орунду жөн эле бошотуп бербейт. Саясат деген бул күрөш. Бирок саясат бул адамдардын күрөшү эмес, саясат бул ойлордун күрөшү, программанын күрөшү, идеянын күрөшү. Анан мен жашмын, мага бошотуп бериш керек деген ойдо жүргөн жаштар өтө жаңылышат, жана алардын ою бул толугу менен туура эмес. Анткени сен жаш экенсиң деп туруп эле эч ким бошотуп бербейт. Антип бошотуп берсе, бул туура эмес көрүнүш болот. Кеп жашкарда эмес, кеп адамдын туткан тутумдарында. Канчалык деңгээлде моралдык өзөгү күчтүү, ойлору кандай, кеп ошондо. Жаштардын арасында деле коррупцияга малынып кеткендер көп. Ошондой эле улуу муундун арасында тазалар жок эмес. Анан жалаң эле жаштар деп туруп каарылардын баарын кетирип салыш керек, биз келебиз деген туура, бул эми максималисттик идеялар жаштардын баарына таандык, бирок андай өңүттө саясат жүргүзүш негизи туура эмес да. Азыр жогорку кеңештин 6-чакырылышынын курамы, депутаттардын мындай жалпы деңгээли боюнча көп сын пикирлер айтылып келбедиби? Анан сиз 5-чакырылыш, ошол эле 6-чакырылыш менен салыштырып анализ жасап көрдүңүзбү, сырттан байкап? Көп жасадым. Мен эми кеткенден кийин жаран катары, шайлоочу катары каныңа сиңип калат экен да, эртең менен турганда маалымат окуйсуң, жаңылык окуйсуң, карайсың, көрөсүң. Салыштырып көрдүм. Эч кимди албетте таарынткым келбейт. Эч бир депутаттын атына шек келтиргим келбейт, бирок 5-чакырылышта биринчиден кошоматчылар азыраак болгон. Жаманбы, жакшыбы, аз болсо да депутаттар каршы чыгып, ошол эле Атамбаевка, ошол эле өкмөт тарабынан сунушталган программаларга, бул биринчиден. Экинчиден, эми муну тамаша катары айтып кетейин, бирок тарынбастыр, эми жок дегенде эки сөздү кошуп сүйлөй алган депутаттар болгон да. Ушул тенденцияны мындай кантип токтотсо болот? Сиздин оюңуз боюнчачы, эми кийин дагы бир аз убакыттан кийин кайрадан парламенттик шайлоо болот. Эми бул тенденция тилекке каршы, бул асмандан түшкөн жок да. Бул биздин коомдун абалы. Бул азыркы биздин коомдо болгон билим деңгээли. Канчалык биздин адамдар, жарандар, шайлоочулар, биз канчалык билимге умтулабыз. Тилекке каршы бизде азыр депутатты орусча айтканда гипертрофированный деп коет. Өтө туура эмес
көрөбүз да. Депутатты адамдар хан катары көрөт. Көп депутаттар өзлөрү депутат болгон соң өзлөрүн хан катары сезип калат да. Бул андай эмес. Депутат деген такыр башка. Депутаттын табияты башка. Бизде болсо баягы байманаптык эми каныбызда бар да. Тилекке каршы мандат алгандан кийин эле адамдар өзгөрүп, бирок билим жагына эч ойлонбойт ошол эле депутаттар. Программаларды мисал алсак, эми жөнөкөй эле нерсе бир жакка учуп баратканда макул, эми билимиң начарыраак экен, жок дегенде даярданып алсаң болот да. Сүйлөрдөн мурда жок дегенде сөздөрдү билбесең да кайталап алсаң болот да. Бул жашоо деген өнүгүү да, ар дайым өнүгүп туруш керек. Бул жалгыз эле депутаттар эмес, биз коом бузулуп атабыз. Бизде коомду азыр билим деңгээли түшүп атат, өтө начарлап атат. Жыйынтык катары бизде азыр ошондой депутаттар пайда болуп атат. Мурун мисал алсак, билим модада болсо, илим модада болсо, азыр эмне? Азыр спорт болгондо да спорттун мушташы. Азыр бандиттер модада. Ушунун баары чогулуп келип туруп, анан ушундай бир көрүнүштөрдү пайда кылат бийликте. Ушул сиз сыяктуу мисалы саясатка профессионалдар же билимдүүлөр барышы керек болуп турбайбы бүгүнчү? Бул жагынан алганда сиз кийинки парламенттик шайлоодо өзүңүздү көргүңүз келеби парламенттен? Ойлор бар. Мен аны жашырбайм, ойлор бар. Кудай буйрса, жогорку кеңеш шайлоосуна чамалуу, эми жайда деп атат, көрөбүз. Барып калышым мүмкүн. Кайсы партия аркылуу азыр билсе болобу же ойлонуп атасызбы? Эми мен азыр өзүмдүн ата мекен партиясы менен тыгыз байланыштамын. Кудай буйрса, мүмкүн ошол партия менен эле чогуу барам. Сиз биз багы депутаттардын деңгээли боюнча сүйлөшпөдүкпү? Ал эми азыркы мындай соңку саясий кырдаал боюнча сиз кандай баа бересиз? Эмне өзгөрдү? Мисалы, бизде принциптерден тайуу, же болбосо бир өзүнүн сөзүнө турбаган учурлар өзгөчө басымдуу деп көңүл кайт болуп турат да көбүнүн. Эми анда сөздү мындан баштайлы. Азыр бизде коомдо шайлоочулардын арасында жогорку кеңешке көз караш өтө терс. Өтө терс. Атамбаев убагында чимкирик деп атап койду эле, алар таарынып, бирок азыр ошол атты алар актап атат. Эл да кайтып атат, чыныгы чимкирик болуп бүтүштү депчи. Бул өтө терс көрүнүш. Негизи бул биздин саясий элитанын, негизи эле саясаттын бузулуп жаткандыгын, деңгээлин түшүп жаткандыгын көргөзүп атат да. Ал эми 5-6 октябрда ала турган болсок, эми бул күткөн эле нерсе болчу. Тилекке каршы ал кездеги президент Сооронбай Жээнбеков аны убагында түшүнүп, жакшы түз иш аракеттерди кылса, мындай нерселер болмок эмес. Баары эле эмнегедир ошол жогорку кеңешке асылганы менен, эгер биздин азыр 29 жылдык тарыхты карасак, 3 төңкөрүш, 3 президенттин айынан болду. Жогорку кеңештин айынан болгон жок. Бирок эмнегедир бизде азыр жок, конституцияны өзгөртүп туруп, биз хан президент түзүшүбүз керек, ошондо жашоо оңолот деп атат да. Бирок ошол 3 төңкөрүш эмненин кесепетинен келип чыккандыгын эч ким айтпай эле да. Акаевди эмне деп кетирди? Акаевди жогорку кеңеш жаман деп кетирген жок да. Акаев жаман үй бүлөсү менен деп кетирди да. Бакиевди эмне деп кетирди? Баласы бизнеске кирип алды, Кыргызстанды басып алды. Үй бүлөлүк бийлик болуп кетти деп кетирди, туурабы? Сооронбай Жээнбеков деле эмне менен бүттү? Факты бергиле деп атат, элдин кыжырына тийип атып, эки партияны, өзүмдүн партиямды бийлик алып келем деп атып, мына акыры бүттү. Ойлонуп көрүш керек, мүмкүн анда кеп парламент эмес. Мүмкүн кеп президенттик тактыда. Бул жердечи анда мындай парламенттик башкаруунун натыйжасы болбой аткандыгынын дагы бир себеби эмеспи? Ошол эле учурда, мисалы, баш мыйзамдын авторлору эсептелген Өмүрбек Текебаевдин дарегине дагы аябагандай курч сын пикирлер айтылып атпайбы? Демек, анда баш мыйзам же сиздин оюңуз боюнча идеалдуу жазылганбы? Жок, идеалдуу жазылган эмес. Биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек да. Бир формадан экинчи формага өзгөрүш үчүн 5 жыл, 10 жыл жетпейт. 2010 жылы Бакиевди кетиргенден кийин бизде чоң мүмкүнчүлүк пайда болду. Бул жаңы системаны түзүү. Ошонун негизинде конституция жазылды. Толугу менен парламенттик эмес, бирок парламентти күчтөп,
ошол аралашкан системаны кийирип көрдүк. Ал система иштеп кетиш үчүн 10-15-20 жыл керек биринчиден, экинчиден ошол системага каршылык көргөзгөн процесстер болду да. Аны жашырганда эмне? Атамбаев менен 5-чи чакырылыштын чабышып. Туурабы? Ошол эле биз түзгөн өкмөт ошол эле Атамбаевдин администрациясына кошоматчылык кылып жүрүп эле өттү. Президенттин жогорку кеңештин үстүнөн болгон үстөмдүк аракеттери бул процессти токтоткон жок, бирок басаңдата алды. Мен ойлойм, тескерисинче азыр ушу парламентти күчтөнтүп, парламенттин сапатын көтөрүү маселесин көтөрүп туруп, президенттин ролун тескерисинче түшүрсөк, мен ойлойм бир 5-10 жылдан кийин жыйынтыгын берет. Биз түшүнүшүбүз керек да, биз кой өстүргөн жокпуз, биз уй өстүргөн жокпуз, биз системаны өзгөртүү маселесин көтөргөнбүз. Андай өзгөрүүлөр бат эле болуп кетпейт. Андай өзгөрүү депутаттардын өзүнөн эле болбойт, анда өзгөрүү коомдон болот, депутаттардан болот, шайлоочулардан болот, ошол эле президент, премьер-министрден болот да. Анан биз көрдүк го 5-чи чакырылышта жогорку кеңеш менен президент бири-бирине шылтап эле өтүп кетти. Кийин деле ошондой болду да. Кийин деле ошондой болду. Анда маселе айтып атпаймынбы? Макул. Хандык кылалы. Азыр Садыр Жапаров жана анын командасы сунуш кылып аткан конституциялык хандык бийликти берели. Бирок биз көрдүк да хандык бийликти. Мына парламенттик система макул. Эксперимент катары 10 жыл болду, жыйынтыгын берген жок. Буга чейин 19 жыл биз кайсы системада жашадык? Сиздин оюңуз боюнча буга чейинки иштеп келген азыркы баш мыйзамдын кемчиликтери барбы же бардыгы эле? Бар, ар бир баш мыйзамдын кемчиликтери бар. Кайсы кемчилигин өзүңүз белгилейсиз? Ойлонуп көргүлө, 2010дон кийин мындайча айтканда согуш убагы болду да. Төңкөрүш болду. Төңкөрүштөн жайында июндук окуялар башталып кетти. 20 күндө жазылган экен конституция. Эми шашылыш да, тарыхта мындай нерселер болгон. Эми кемчиликтер болот. Мен өзүм юрист катары адис эмесмин, бирок жеке менин оюмда мен парламент жөнүндө айта алам. Ошол шайлоочулар менен жолугуп атканда мен эки нерсени байкадым. Биринчиден бул өкүлчүлүк маселелери. Кээ бир райондордон депутаттар жок болчу. Мисалга алсак, ошол эле Ысык-Көл областын алалы. 3 райондон эле депутаттар болуп, калган райондордон депутаттар болбой калган. Бул баягы өкүлчүлүк маселеси. Бул жалаң эле Ысык-Көл эмес, бул бүт Кыргызстанда ала турган болсок, ошондой маселелер көтөрүлүп келди. Бир райондо 8 депутат бар, экинчи райондо бир да депутат жок. Мүмкүн конституцияга бул башка өлкөлөрдө да бар, өкүлчүлүк маселесин кийирип койсо болмок. Бизде мисалга алсак 40 район. 40 райондун ар бир районго 2ден депутат болсун деген мыйзамда. Азыр айтып атпайбы, мына одномандатный кылсак, ар бир шайлоочу пропорционалдык ана мажоритардык система менен деп. Жок, мажоритардык бар. Менин жеке оюмда пропорционалдык системанын преференциальные выборы деген бар да. Именно ошол мажоритардык системалардын бир формаларын кийирүү. Да, ошондо мисалы алсак партиялык система менен ар бир райондон 2ден орун берилет деп койсок, ар бир райондон өкүлчүлүк маселеси чечилмек. Ошондой эле 12 шаар бар мисалга алсак, Бишкек шаарына көбүрөөк, Ош шаарына көбүрөөк орун берип, кичинекей шаарларга бирден орун берсек, ар бир райондо, ар бир шаардан бизде өкүлдөр болмок. Мен иштеп жүргөндө ошол биринчи кемчиликти көрдүм. Экинчи кемчилик эми албетте бул сапат маселеси. Бирок сапатты биз түшүнүшүбүз керек, муну мыйзам менен чечилбейт. Макул, азыр 120-ны алып туруп 40 депутат кылып койгула, бирок андан сапаты көбөйбөйт да. Сапаты эмнеден өзгөрөт? Бул биринчиден партиялардын өзүнөн, булар кандай кандидаттарды өзүнө алып атат, алардын тарых таржымалын карап, сүйлөй алабы, сүйлөй албайбы, тарыхы кандай, бандит болду беле, эмне иш кылды эле, ошолорду карап. Экинчи эң чоң жана эң башкы элек бул шайлоочулар. Шайлоочулар өзлөрү караш керек да, бул партияда булар бар экен. Анда добуш бербеш керек. Бизде тескерисинче, биздин бала, биздин айылдан, озук иш болсо да байдын баласы сүйлөсүн деп атып эле, анан ошондой депутаттар келип атпайбы? Биз шайлоо учурунда ошого карабай, акчага карап туруп добуш берип коебуз дагы, анан 5 жыл жатабыз сөгүп коюп, чимкириктер деп. Добуш бергени келгенде эмнеге ойлонбойбуз? Анткени ошол айылдан билет да, ал кандай адам экен, эмне иш кылган экен, сүйлөй алабы, сүйлөй албайбы, кошоматчыбы, кошоматчы эмеспи? Анын баарын карабай туруп, анан добушту берип коюп туруп, анан сөгүнүп жата беребиз да. Жоопкерчилик да бул жогорку кеңештин өзү гана эмес, бул биринчи коомдун жоопкерчилиги болуш керек да. Жомарт мырза, жана жогоруда сиз айтып өтпөдүңүзбү, президенттердин кемчиликтери жөнүндө айтып келип, мисалы Жээнбеков мырза факты бирде олтурду деп айттыңыз да. Эми утрировать этип айтканда,
Бул бир жагы дейли. Ошол эле факты демекчи Райым Атраимовдардын саясатка тийгизген мындай бир таасири жөнүндө бир топ саясатчылар айтышты. Айрымдар ачык айта алышпаса дагы кулуарларда сүйлөшүп атты да, көпчүлүгүнүн таасири тийип аткандыгын белгилешти. Бүгүн сиз ал киши жөнүндө эмне деп айта аласыз? Бүгүн анын таасири жоголдубу, жокпу? Бул маселени экиге бөлсөк болот. Биринчиден бул саясатта болгон таасири, экинчиден таможняда болгон таасири. Тилекке каршы таможняда таасири экономикага тийишет. Сөзсүз да экономикага, бул саясатка ошон үчүн бири-бири менен байланышкан. Азыр деле баягы сүйлөшүп, угуп жүрөм. Ошол эле схема азырынча иштеп атат. Мүмкүн бир 2-3 кишини өзгөрткөндүр. Бирок Райым миллиондун схемасы азыр деле иштеп атат деген сөздөр бар. Бул бир. Экинчиден болсо саясатка ооба таасири эбегейсиз болуп кетти. Бул саясат таануу илиминде олигархия деген түшүнүк бар. Бул өтө бай адамдар акчанын күчү менен саясатты кыла баштаганда бул тез көрүнүш да. Ошон үчүн өнүккөн өлкөлөрдө мындай нерселер ар дайым күрөшүп келген. Өзүңүз көтөрүп кеттиңиз, ошол эле Сооронбай Жээнбеков мына Азаттыктын изилдөөсү, дагы кандай факты керек? Дагы кандай факты керек? Жада калса Дубайдагы үйүнөн бери көргөзүп беришти го. Биздин прокурорлор, ген прокуратура баары биригип, следовательдер менен өмүрү андай изилдөө кылып көргөн эмес. Андай иликтөө кыла албайт. Андай фактыларды дасторконго жайып бере албайт. Элдин кыжыры ошондон келди да. Макул эми иштей албай атырсың, проект сунуш кыла албайт экенсиң. Башка президенттерде болуп. Жок дегенде мына ушуну чечип койбойсуңбу деген маселе көтөрүлүп атты да. А тескерисинче чечкендин ордуна элдин бетине түкүргөндөй болду да. Алдына жайып берип атса фактыларды. Жок, биз мага факт бергиле деп отуруп эмне менен бүттү көрдүк да. Райымдын акчасы менен өзүнө ийкемдүү болгон партияны алып келем деп аракет кылды. Бийликтин партиясы менен Райымдын партиясы бири-бири менен жарышып отуруп 90 орун алып койду. Алар өзлөрү күткөн эмес, антип алып койгон. Азыркы учурда азыркы бийлик деп айталык, мисалы Садыр Жапаров, Матраимов маселеси иликтенип, тергөө жүрүп жаткандыгын айтып атпайбы? Бул иш аягына чыгаарына сиз ишенесизби, жокпу анда? Тилекке каршы жок, ишене албай атам. Биринчиден Райымды чыгарып койгон өзү туура эмес болгон, мыйзамсыз болгон. Соттордун чечимине Садыр Жапаров өзү мен үлгү болом десе, мына мен Кыргызстанды өзгөртөм деген адам өзү биринчи кадам менен мыйзам бузуп атат. Бул туура эмес. Аны сотту көзөмөлдөп карап туруш керек болчу, сотторду сатып албасын деп. Айтып атат, жок, аны камап койгондо эмне 2 миллиард төлөп берет деп. Саясий чечим катары чыгардым деп атат да. Саясий болобу, кандай болот, болбойт. Премьер-министрби, президентби соттун чечимине тиешеси болбош керек, бул мыйзам. А тескерисинче биринчи кадам менен бузуп атпайбы? Мына чыгарып койду, ноябрдын акырында 2 миллиард төлөйт деген канча болду? 650 миллион төлөдү. Камап койсоңор 2 миллиард эмес 5 миллиард төлөп бермек. Биз мына 30 жылдан бери канча ууру казынаны уурдаган канча атка минер жазаланды? Бирөөсү да жазаланган жок. Биз өтө эле кечиримдүү болуп кетип атып, кана Акаевдин убагынан бери Кыргызстанды тоноп келаткан ошол эле атка минерлер жүрбөйбү? Бирөөсү да жазаланбай, бирөөсү да жазасын тартпай. Бакиевдин убагында Кыргызстанды жеп тоногондор азыр чыгып алып акыл үйрөтүп атат. Буга деле ошол кездеги парламенттин андай жоопкерчилиги болгон жокпу? Анын ичинде мисалы сиз деле депутат элеңиз. Эгерде Райым жөнүндө айта турган болсок, ал кезде 5-чи чакырылышта биз билет элек да, укканбыз да, Райым деген бар экен. Анын ким экенин, эми таможняда иштейт экен депчи. Бирок мен таасир мынчалык эмес беле. Жетиукта бир турсам ойлогон эмесмин. Бир таможняда иштеп жүргөн адам ушунчалык мамлекеттик деңгээлинде маселелерди чечип калат депчи. Мисалга алсак, ачык эле айтыш керек, Райымды ким алып келди? Бажыга зам кылып. Атамбаевдин убагында келди да. Атамбаевдин убагында алып келишти, эркелетти, чоңойтtu. Анан Атамбаев кеткенден кийин анан шыбай башташты да. Эмнеге камаган жоксуңар убагында? Эмнеге камап, эмнеге ошол маселелерди көтөргөн жоксуңар? Же билбейсиңер Райым кандай үйдө жашайт? Кандай чыгаршалары бар? Өмүр бою таможняда иштеген адам андай мүмкүнчүлүгү болбойт, андай машиналарды сатып алыш, үйлөрдү сатып алыш. Бизде мыйзам бар да, мыйзамсыз байыган деген. Мына азыр Сарпашевка козгоп ошол маселе менен карап атат. Буга чейин Зилалиевке. Эмнеге биз алсак макул Сооронбай Жээнбеков кийин ошол эле берене менен Райым Атраимовду тарткан жок жоопко.
Ошондуктан эми биякта айта турган сөз көп, наразы боло турган нерсе деле көп. Алдыда мына президенттик шайлоо турат да, анан азыр көпчүлүгү баягы Садыр Жапаровдун тегерегине топтолуп атат деп атат. Айрым президенттикке талапкер болгондор менен биригүү процесстери жүрүп атат да. Деги эле сиздин оюңуз боюнча мындай Садыр Жапаров ким? Ал саясатчыбы? Ал лидерби? Эми мен мындай бир адамга мүнөздөмө бере албайм. Садыр Жапаров саясатчы, баарыбыз билебиз. 2005-жылы мен Садыр Нуркожоевич менен коллега болгонбуз, депутат болгонбуз. Ага чейин Садыр Жапаров Бакиевдин убагында өкмөттөрдө иштеп келди. Негизи саясий тарыхы чоң, мындай караганда. Лидерби, лидер эмеспи деп айтыш кыйын, бирок азыркы убакта колдоо көрүп атат, колдоо таап атат. Демек, лидер деп айтса болот. Бирок канчалык деңгээлде президенттик шайлоодон кийин ошол лидерлик мүнөзүн көргөзө алат, канчалык реформа кыла алат, бул экинчи маселе да. Муну убакыт көргөзөт. Азыр мисал алсак, бул жаман, бул жакшы деп мен айта албайм. Реформатор боло алабы? Жеке менин оюмда боло албайт. Негизи Кыргызстанда мындай реформатор боло турган кишилер барбы, жокпу? Бар, эми биз коом болгон соң коомдун арасында сөзсүз адамдар бар. Эми чынын айтсам, азыркы 40-тан ашып калган саясатчылардын арасынан ачык реформаторлорду мен көрө албайтам. Демек жок экен да. Жаштардын арасында бар. Азыр саясатка умтулуп аткан жаштардын арасында сүйлөшүп көрөрсөң, ойлору абдан жакшы. Реформаны түшүнөт, кандай реформа түшүнөт. Андай адамдар бар. Бирок азыр аттарды айтпай эле коеюн, анткени бирөөнүн атын айтсаң, экинчиси таарынат. Экинчисин айтпай койсоң, үчүнчүсү шектенип калат дегендей бар. Жок эмес. Бирок азыркы улуу муунун арасында жок. Ачык мындай, мисалы Грузиядай кылып системаны талкалап туруп, жаңы система түзө алат деген азырынча жок көрө албайтам. Азыркы мына президенттикке аттанып, саясатка активдүү катышып аткандардын арасында. Негизи президенттик шайлоодон кийин Кыргызстандын коомдук саясий турмушунда бир революциялык өзгөрүүнү күтүп турасызбы же жокпу? Тилекке каршы мен жеке оюмда 4-чү төңкөрүш сөзсүз болот окшойт. Тилекке каршы. Анткени мен айтып атпаймынбы, буга чейинки 3 төңкөрүштү анализдеш керек да. Неден келип чыкты? Эмне себеби? Айтып атпаймынбы, эл мисал алсак, биринчи ирет хан жарабай калды, хан жаман деп чыгып атат да. Мүмкүн ошол маселени карап туруп, макул эми конституцияны өзгөртөбүз деп атасыңар. Анда тескерисинче ханды түзбөй, жок, ханды жокко чыгарып көрбөйлүбү? Мүмкүн ошондо кесепети болот. Мүмкүн да ошондо бир жыйынтык чыгат. Бул оюңузду мындай анализ жасап айтып атасызбы? Ооба, эми тарых мисалы мындай эл мындай чочулатпайбы бул нерсечи? Жок, чочулатканда ачык эле айтыш керек да. Эл азыр келе турган бийликтен үмүтү өтө чоң. Ал эми келе турган бийлик келгенде бийлик эмне кылат? Кеп ошондо болуп атпайбы? Жеке менин көз карашымда келе турган бийлик дегенде сиз ким жөнүндө айтып жатасыз? Бир кандидат талапкер жөнүндө барбы? Жок, эми бизде жашырган эмне 2 фаворит бар. Бул Садыр Жапаров менен Адахан Мадумаровдун ортосунда болот, жеке менин оюмда. Негизги күрөш дейли. Негизги күрөш. Ал экөө тең күчтүү президенттик бийлик керек деп атат. Ал экөө тең бизге хан керек, камчы керек деп атат. Бирок биз ханды көрдүк го. Бир эмес, 3 ханды көрдүк. Камчыны да көрдүк. Кайра эле келип, ошол эле көчө эле басып өткөн кишиди кайра эле баскан турабызбы? Өзүңөр билесиңер, эбегейсиз бийлик тилекке каршы кыргыздардын көзүнүн негизи май өтөп атпасат экен. Макул, биринчи 3 ай, 4 ай иштер. Бирок кийин шыбырай тургандар көп болот экен, алдай тургандар көп болот экен, башын айландырып тургандар көп болот экен дагы. Ошентип эле көздү май басып кетип атпайбы? Көздү май басканда биз көрдүк эмне болот. Экономикага кол салмай, бюджетке кол салмай, жеке менчикке кол салмай. Тилекке каршы менин жеке оюмда президенттик шайлоодон кийин ошо 2 кандидаттардын бирөөсү утса чоң өзгөрүш болот дегенден мен алысмын. Жомарт мырза, дагы бир маселе, мына криминалдык авторитет атыккан Азиз Батукаевдин абактан бошотулушуна,
анын өлкөдөн чыгып кетишине карата ошол кезде депутаттык комиссия түзүлгөн эле. Бул жогорку кеңештин 5-чакырылышы. Анын курамында сиз бар элеңиз. Анан сиз ошол кезде бул мындай чоң бир резонанстуу билдирүүлөр менен чыккан элеңиз. Кийин 6-чакырылышта кайрадан депутаттык комиссия түзүлүп иликтей башташты. Анан азыр болсо сот процесстери жүрүп атат. Сиз кандай ойлойсуз? Ушул иш эмнеге мындай чубактын кунундай чубалып эле аягына чыкпай келатат? Деги эле чыгарына ишенесизби? Биринчиден, эсиңизде болсо, мен жогорку кеңеште ал кезде Асылбек Шарипович спикер эле. Биз мушташып кете дагы жаздыганбыз. Катуу айта коюпчу. Мен ошондо айрылдым эле. 5 жылдан кийин өлбөй калат Батукаев. Андай диагноз менен адам көп жашабайт. Бул стенограммада болсо керек, э? Ооба, ошол врачтарга деле айтканбыз. Көз жумбай калса, элдин бетине кантип карайсыңар? Жүрбөйбү Грознойдо. Канча жыл өтүп кетти. Батукаевдин чыгарылышы бул атайын даярдалган операция болгон. Ал операция кимдердин тиешеси бар, биз иликтеп көргөзүп бергенбиз. Башында негизгилери ким? Кайсы персоналар? Эми мисалга алсак, Атахановдун тиешеси бар экенин ал комиссияда жүргөндө эле биз иликтеп көргөзүп бергенбиз. Андан башка МВДнин замминистри ал кездеги түздөн-түз тиешеси бар болчу, анткени МВДнин ГУРдун сотрудниктери кармаганда түздөн-түз чалып кое бергиле деген буйрук берген. Ошол эле азыр ар бир президентти манасатка койгон Зарылбек Рысалиев, ГСИндин чоңу, кудасын узаткандай нарындан бери Бишкекке келип узатып кеткен. Прокурордун ишкерлери, соттор бардыгынын түздөн-түз күнөөсү бар болчу. Сөзсүз түрдө буйрук болгон. Бирок ал буйрук жеке менин түшүнүгүмдө, мен жеке өзүмдүн оюмду айтайын, Атахановдон түшкөн. Атахановдон кийин деле адамдар болгон, бирок биз аны тастыктап бере алган жокпуз. Анткени Атаханов мен билгенден өзү андай тобокелчиликке бара турган адам эмес да. Анын артынан бирөө турмайынча. Эми көрдүк го. Батукаев жүрөт, сопсо, оорубай эле. Кечириңиз, Атамбаевдин тиешеси барбы дегенин, мисалы азыр баягы жогорку сотко келген иш кайрадан тергөө үчүн райондук сотко жиберилди. Эми мен аракет кылдым бир байланышты тапканга, бирок мен өзүм таба алган жокмун. Мына мисалга алсак, Атамбаев Атахановго чалып мындай кыл деди дегенди биз тастыктай алган жокпуз. Ошондуктан болду же болгон жок деп айта албайм. Шегим бар. Анткени андай нерселер боло бербейт. Жок дегенде бир сөз айтылган да. Ушундай кылган табыз десе мүмкүн батасын бергендир. Бирок бул болгону гана менин ойлорум, анткени мен тастыктай алган жокмун. Бул иш аягына чыгарына ишенесизби? Бул эрктен болот. Аягына чыгарам десе, сопсону эле чыгарса болот. Эми албетте азыр Батукаевдин өзүн алып келе албайт. Анткени аны Чечнянын өкүлдөрү бийлиги бербейт. Бирок Кыргызстандын ичинде ошол эле аткаминерлер жүрөт. Ошолор менен сүйлөшүп эле эрик болсо аны акырына чыгарса болот. Бир кезде жогорку кеңеште баягы 2012-жылдар болуш керек. Ал кездеги премьер-министр Бабановдун пара алуу маселеси боюнча, ат маселеси, аргымак маселеси боюнча чууну дагы атам экен, анын ичинде сиз баштаган депутаттар көтөрүп чыктыңыздар эле. Анан жоопкерчилик адатта бизде мындай кызматтан кетүү менен эле чектелип калып атат да. Анан бул маселе боюнча бүгүн кандай дейсиз? Бабанов менен азыр мамилеңиз барбы? Эми жогорку кеңештен кеткенден кийин бир жолуктук, сүйлөштүк. Эми бул баягы эме да, Голливуддун кинолорунда айтып коет го, это всего лишь бизнес, ничего личного депчи. Мен аны Бабановду жаман көргөн үчүн көтөргөн жокмун да. Фактылар болду, бизге алып келип, биз көрдүк, тастыктап бере алдык, кимден аргымак келгенин. Сиз абдан туура нерсе айтып кеттиңиз. Бизде саясий тарыхта жаза тартуу ашып кетсе, ошо же жумуштан кетет, такыр эле болбосо качып кетет болду. Бир дагы бир чоң аткаминер камалып жазасын тарткан жок. Ошондон элдин кыжыры, саясатка болгон көз карашы өзгөрүп атат да. Бирок эми комиссия болду, тастыктап бере алдык, аттын өзүн көргөзүп бере алдык. Ал ат каякта экен, кимге тиен таандык экен, кимден келгенин, ал атты берген адамдар ошол эле Манаста болгон курулушка тиешеси бар экенин көргөзүп бере алдык да. Эми албетте, туура мен күнөөлүүмүн деп эч ким айтпайт да. Сизди убагында Бишкек шаарынын мэрлигин мелжегендердин бири катары көрчү элек, билчү элек да. Анан бүгүн деле ошол оюңузда турасызбы негизи? Бул 2013-жылы бул сөз кеткен. Эсиңизде
бардыр Бишкек шаардык шайлоодо биз да ушу жардам берип, жадалас кандидат катары. Мен жеке жаш саясатчы катары оюм бар болчу. Бир жерде алып туруп, жыйынтык көргөзө аламбы, көргөзө албаймбы? Бир продукт түзүп, ошону мына кыла алдык дегенди көргөзгөнгө аракет кылганбыз да. Эми азыр деле андай ойлор бар. Анткени кайрадан азыр эми убакыт бар да. Жок, азыр мисалы алсак мен мэрликке коет элем деген деле жок. Болгону гана Бишкекте мэр болуп калсам, эми кээ бирде ойлоносуң да. Келечекте азыр эмес. Келечекте болуп калса, эмне кылса болот, Бишкекти кандай өзгөртсө болот, кандай маселелер чечсе болот деген ойлор бар. Мен ойлойм бул саясатка тиешеси бар адамдын ар бир оюнда болуш керек да. Мен саясатка барып бийликке келип калсам, эмне кылам? Кыла аламбы, кыла албаймбы? Кыла албасам аякка умтулуп эмне кылам деген бир суроолорду ар бир адам өзүнө коюш керек да. Айтыңызчы, сизди негизи баягы сүрөт, живописке кызыгарыңызды, анан саксофондо ойногуңуз келерин, джаз менен блюз стилиндеги музыканы жактырарыңызды укканым бар да. Анан саясат менен алпурушкан адамдын жан дүйнөсүндө ушундай байлыктын баардыгы кантип батып жүрөт деп ой келет да. Жок, бул саясатчы эмес, бул ар бир адамдын жан дүйнөсүнө батыш керек, анткени демек сиз романтик экенсиз да. Саясат менен бирок адам бойдон калыш керек да. Такыр эле саясатчы болуп, чорт болуп, кара мүртөз болуп кеткен, бул анда саясатка барып кереги жок. Биринчи ирет бул адам бойдон калыш керек да. Адам болгон соң ар бир адамдын өзүнүн кызыкчылыктары болот, өзүнүн көнгөн адаттары болот. Мен ойлойм тескерисинче бул ар бир саясатчы ар тараптуу болуш керек. Демек саксофонду азыр ойногонду үйрөндүңүз? Жок, үйрөнгөн жокмун, барып кызыгып көрдүм, бирок тилекке каршы мага айтышты, саксофонду жаш кезден үйрөнүш керек. Сен өпкөн көнбөй калган депчи. Мен да өзүм чылым чегем. Барганда эле айттым, оюм бар, кийин аракет кылып көрөйүн деп. Бирок ошол репетитордун айтышына караганда жок, мага үйрөнүш өтө кыйын болот. Анткени уже өпкөм көнүгүп калган, өзүм дагы чылым чегет экем. Андай нерсени жаштайдан үйрөнүш керек экен да. Ырдайсыз? Достор менен эле шермелерде мүмкүн ырдап каларбыз. Негизи өзүңүз романтик адамсызбы? Ооба. Кыялдануу негизи бул жашыман эле бар. Мен ойлойм, кыялдануу бул жакшы нерсе болгону гана ошол кыялдарды туура кармап, кыялдардын кулу болуп кетсең жаман. Бирок кыялдарды алып жүрүш керек. Соңку суроону берейин. Эми жаздын алды менен кайрадан Жоомарт Сапарбаев деген ысым Кыргызстандын саясий процесстерине активдүү аралаша баштайт экен да? Эми мен азыр бул жакта саясатчы да катары эмес. Мүмкүн саясатта жүргөн, бирок азыр жаран катары өзүмдүн оюмду силер менен бөлүшүп атам. Кудай буйрса, ошондой болот го дейм. Чоң рахмат, анда ийгилик каалайбыз сизге. Рахмат сиздерге чоң.